аймактарында да спорт түрлөрү кулачын кенен жайып өнүгүп келе жатат. Бишкек жана Ош шаарынан келген спортчулардан сырткары айыл жергесинен да келген спортчуларыбыздын саны аз эмес. Эсиңиздерде болсо, волейбол боюнча мырзалар арасындагы өлкө биринчилигинин биринчи туру старт алып, мында 10 команда ат салышууга түшкөн. 7 февраль Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында аталган чемпионаттын биринчи турунун жыйынтыкталуучу оюндары болуп өттү. Өтүп кеткен 4 күн бою жогорку лиганын спортчулары курч беттештерди тартуулап, волейбол күйөрмандарына чыныгы оюндарды көрсөтө алышты. Эрежеге ылайык жогорку лигада чемпион болгон команда улуттук лигадагы командалар менен күч сынашат. Ал эми улуттук лигада эң төмөнкү орунду алган жаат жогорку лигага түшүп калат. Ушундай тартипте беттештер улана берет. Мелдештин башталышын Билим жана Саламалик командалары ачып берди. Эки жааттын тең даярдыгы жогорку деңгээлде болчу. Калыс оюнду баштар замат Билим командасы упай топтоого аракеттенип, соккуларды ишеничтүү узата баштады. Бирок алардын атаандашы да бат эле жеңилип берип койчу команда эмес болгондуктан Саламалик жааты тараптан да топтор узап жатты. Биринчи жана экинчи партияны Билим командасы илип кетти. Ошентип кайсы жаат жеңүүчү болгону билинип калды. Бирок 3-чү партияны 25-21 эсебинде Саламалик командасы утканы менен ийгилик Билим жаатына жылмайды. Натыйжада 3-1 эсебинде Билим командасы жеңүүчү болуп чыкты. Бул күндүн кийинки кызуу беттешин Бапа Барскон жана Ала Бука командалары улантып, оюндун жүрүшүндө эч кандай өзгөчөлүк болгон жок. Бирок эки команданын беттешинин биринчи партиясында эки жаат өтө чоң атаандаштык менен беттеш өткөрдү. Бири-бирин басып өтүү максатын көздөп, муну ишке ашырууга болгон күчүн жумшап жатты. Ошентип биринчи партиянын жыйынтыгында 27-29 эсебинде Бапа Барскон командасы жеңип чыкты. Экинчи партияны да ушундай ыкма менен жеңип, бирок 3-чү партияга келгенде волейболчулар чарчап калды, Айтор Ала Бука жаатына алдырып койду. Мунун жыйынтыгында беттеш 4 партияга созулду. Акыркы партия ким утаарын чечмек. Бапа Барскон командасы бул жеңишти атаандашына бергиси келген жокпу, 4-чү партияны 25-19 эсебинде жеңип алды. Муну менен Бапа Барскон жааты 3-1 эсебинде бул оюнда алдыга чыкты. Андан соң Аксы жана Кадамжай волейбол клубдары оюнга чыгып келди. Бул беттештерге чейин бир да жеңилүүгө кабылбаган Аксы командасы бул иретте жеңерине ишенип келген. Биринчи, экинчи партияда Аксы жааты атаандашына мүмкүнчүлүк берген жок. Ал эми 3-чү партияда Кадамжай командасы жеңишти камсыздоого аракет кылып, курч мүнөздө оюн көрсөтө баштады. Бирок бул аракети текке кетти десек болот. Себеби Аксы командасы аларга уттуруп койгон жок. Ошентип 3-0 эсебинде Аксы жааты жеңүүчү болуп чыкты. Негизи эле башка бул жерде сүрө башка. Ошого карабай биз аракетте кыскасын айтканда бардык команда күчтүү. Жетишпегендик өзүбүз үчүн көбүрөөк тренингге алыш керек. Булар менен алгач ирет болду, биринчи жолу беттеш өтөбүз. Былтыры Решилдига быйыл оюн жүргүзгөнбүз. Булар менен быйыл беттеш өтөбүздөн кийинки турга жакшы даярдап. Толук деп коюп айта албайм. Бирок бар. Кыргызстан чемпионатына алгачкы жолу катышып жаткан Ош мамлекеттик университети командасы бул ирет Сары Өзөн жааты менен күч сынашты. Оюндун башталышынан тартып эле алдыга озуп чыккан Ош мамлекеттик университети командасы экинчи партияны 3 упай артта калып алдырып койгон. Бирок Сары Өзөн командасын утабыз деп келген команда кийинки партияга олуттуу киришти. Ошентип 3-1 эсебинде Ош мамлекеттик университети командасы жеңип чыкты. Жакшы. Биринчи жыл, биринчи сезон чапабыз. Ошондуктан балдарга сезон болгон биринчи, экинчи жылда бара-бара балдар жөнөшүп, Еврога калган Евросына
болса бир элементтерди карап күчөтөбүз деген ойдобуз. Биз 3 oyun өткөрүп 2 oyun жеңип келдик. Бир oyun калдык. Чемпион болуу деле мүмкүнчүлүк бар. Азыркы тапта Аксы командасы менен тең келип, лидер болуп жаткан Бүркүт командасы күчтүүлүгүн бул иретте далилдеп койду. Биринчи турдун акыркы күнү аталган команда Саламалик Жаты менен кескелишти. Бирок Бүркүт командасынын атаандаштары жеңишти тартып ала алган жок. Эсеп 3-0, Бүркүт командасы Саламалик командасын утуп чыкты. Бул күнү Кадамжай волейболдук клубу эки беттеш өткөрүп, кийинки оюнда Энергетик командасы менен жолукту. Биринчи, экинчи партияда эки команда тең бирден упайга ээ боло алышты. Бирок үчүнчү партия абдан корч мүнөздө болуп, эсеп сандары 30дан ашып кетти. Бардык нерсенин аягы бар демекчи 32-34 эсеп болгондо бул партияны Энергетик командасы өз капчыгына салып койду. Ал эми чечүүчү 4-чү партияда жеңүүчү команда тарапта болуп, 3-1 эсебинде Энергетик Жаты жеңүүчү болуп табылды. Азыркы биздин биринчи турубуз Кыргыз Республиканын эркектердин клубдук командаларынын арасындагы 11-чи чемпионаты болуп өтүп атат. Ошол эки тайпага бөлүнгөн 5 командадан азыркы 3-чү күн болуп атат. Оюндардын эми лидерлерде бүгүнкү биринчи тайпасынын командасы бул Аксы району. Экинчи тайпанын лидери бул Бүркүт Үскөл району. Аксы болсо Жалал Абад облусу болот. Азырынча командалар группа тайпанын ичинде оюндар болуп атат. Эки турда уже лидерлер тайпадан эки команда чыгат дагы отдельно ойношот. Ошондо билесиңер, ошондо баарыбыз көрөбүз да. Азырынча очколор эсептелинип атат. Биринчи күн болгонун кийин айтабыз. Муну менен волейбол боюнча мырзалар арасындагы Кыргызстан чемпионатынын биринчи туру жыйынтыкталды. Алдыда бизди экинчи жана үчүнчү турлары күтүүдө. 3 турдун натыйжасы менен жеңүүчүлөр аныкталат. Маалымат боюнча 3-чү турдун оюндары ушул жылдын май айларында болуп өтөт. 4 күнгө созулган мелдештин жыйынтыгы менен Аксы жана Бүркүт командалары 8ден упай топтоп алдыңкы орунга чыкты. Ал эми экинчи орунда 7 упай менен Билим жана Ош мамлекеттик университети Жаты келе жатат. Бапа Барскон жана Энергетик командалары 6дан упай топтоду. Сары Өзөн, Алабука жааттарында 5ден упай. Ал эми Кадамжай жана Саламалик командаларында 4дөн упай бар. Албетте бул биринчи турдун жыйынтыгы менен гана. Алдыдагы 2 турдан соң бул сандар жана орундар алмашып калуусу толук мүмкүн. Кийинки жумадан тартып сиздер ушул эле чемпионаттын улуттук лигасынын оюндары тууралуу чыгарылышка күбө болосуздар. Назгүл Уланбекова, Айбек Култаев, Атайын ТРК Спорт каналы үчүн.